Климаты катал тоолуу аймакта жайгашкан Ойтай айылындагы мектепте буга чейин балдар үчүн спорт зал болгон эмес. Ошондуктан балдар кышын жайын дене тарбия сабагын сыртта окушчу. Республикалык бюджеттен 14 миллион сом бөлүнүп, 2018-жылы спорт зал курула баштаган. 2 жылдык жумуштар аягына чыгып, имарат пайдаланууга берилди. Аны менен өкмөттүн Оштогу өкүлү таанышты. Şu balдар üçün, айылдын жаштары üçün айрыкча ушунчалык жакшы ришан болду десек жаңылышпайбыз. Буга чейинки абал өтө оор эле. Айрыкча Каракылжы району ушу Алай көйрөнүндө Ойтал айылына жылына мукураганда 2 метрден ашуун кар калың түшөт. Кышкысын балдар үчүн аябай кыйын эле. Кырдаал бизде аябай тоолуу шарт болгондугуна байланыштуу өтө оор эле. Цифраны өтүп атабыз, биз буга чейин Окуучуларга оорчулук бир эле дене тарбия сабагын окууда жаралбайт. Алардын дагы бир оорчунда көйгөйү бар. Ал окуу класстардын жетишсиздиги. Куланчы Орунбеков орто мектебинде 3 айылдын балдары жалпы 365 окуучу билим алат. Аларга бөлмө жетишсиздигинен 2 нөөмөткө бөлүнүп окууга туура келет. Биринчи сменди саат 8-де баштайбыз, саат 1-де биринчи смен бүтөт. Экинчи сменибиз 10 мүнөттүн убактысында эле башталат. Түштөн кийинки сменибиз кечирээк саат 6-да бүтөт. 6-саат 6-да окуучулар 6-да чыккан окуучу 7-де үйүнө жетет дагы. Багыл окуучуларга сал коркунуч жаратат. Жол алыс болгондуктан ата-энелери тынчсызданып отуруп, звонок кылып сурап турушат. Келип жашыраак окуучуларды да алып кеткени бар. Көйгөйдү чечүү үчүн 8 бөлмөлүү окуу корпусу керектелет. Бул маселени чечип берүү өтүнүшү менен мектеп жамааты өкмөттүн Оштогу өкүлүнө кайрылды. Өз учурунда облус башчысы бул боюнча аракеттер көрүлөрүн айтты. Мен турган жерде Сагындык орто мектебинин 1958-жылы курулган 1 этаждуу 11 бөлмөлүү мектеп имараты болгон. Тилекке каршы 2020-жылдын 17 февралында электр тогунан өрт чыгып, имарат толугу менен күйүп кеткен. Андан бери Сагындык орто мектебинин окуучулары билим алууну үйдө уланып жатышат. Мектеп жетекчилиги абалдан чыгуу үчүн балдардын билим алуусун үзгүлтүккө учуратпоо үчүн аракеттерин жумшаган. Окуучулар үй шартында билим алып жатса да, сабак берүү токтотулган эмес. Андан кийин баягы пандемияга жараша аралыктан окутулуп атат. Азыркы учурда биздин ошол Атайын райондук штабтын чечими менен 1-4 анан 11 класстарды реалдуу окуу режиминде өткөргөнбүз. Азыркы моментте ошол даярдалган үйлөрдө бир сменде окуп атышат да. Азыркы мезгилде ал жерде болушунча биз багыл окуучуларга болушунча шартты түздүк, мүмкүнчүлүгүбүз бар болушунча. Даярдалган үйлөрдө билим алып жаткан окуучулар үчүн март айында мектеп имараты курула баштаган. Ал үчүн республикалык бюджеттен 74 миллион сом бөлүнүп, азыркы тапта жумуштар план боюнча аткарылууда. Курушчулардын айтымында Сагындык орто мектебинин жаңы имараты жакынкы күндөрү пайдаланууга берилет. Полностью үстүн жаап, анан азыр ичинде отделкалары жумуштары кетип атат. Кудай кааласа, окуй турган учебный корпустарды 1 январга кудай кааласа тапшырабыз деп аракеттенип атабыз. Строй материалдар бардыгы жетиштүү. Балдар бригада, 2 бригада иштеп атат. Мектептин курулушу менен облус башчысы таанышты. Ал тиешелүү адистерге кайрылып, мектепти тез арада жана сапаттуу бүтүрүп, окуучуларга шарт түзүп берүү керектигин айтты. Кийинки жылдан Сагындык орто мектебине спорт зал куруларын белгиледи. Токтоп калган, жашоо токтоп калгандай эле болуп көрүнөт да. Муну мен контроль кылам. Бул азыркы курулуп аткан спорт залдар баягы илгерки эле проекттөрүн бүтүп аткан экен. Ичинде сабак өтө турган гана шарт бар экен. Ал эми оюн зооктор өтө турган малда ошол жерде көрөрмандар отура турган, көрөрмандар отуруп көрө турган жактары курулбаптыр. Ошол жактарын проекттерге киргизиш керек. Анан кийинки курула турган спорттук залдарды ошол биздин айтып аткан азыркы кемчиликтерди эске алышып алар салыш керек. Ал эми Кызылжар айыл өкмөтүндө 60 орунду мектепке чейинки билим берүү имаратынын курулушу март айында башталган. Ичинде бардык шарты каралган балдар бакчасынын курулушу кийинки жылдын жаз айларында бүткөрүлүүсү пландалууда. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.